Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, Санат телеканалына таңкы Кыргызстан кызматыңыздарда мен Бактияр Асаналиев. Урматтуу достор, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө конок себеби дегенде өзү жаш болсо дагы азыркы убакта өзгөчө ийгиликке жетишип, сонун иштерди кыргыз эли үчүн кылып жаткан бүгүн чач жасалгалоочу, мындайча айтканда хейр стилист Эрлан Мамажанов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Өтө мактап салган жокмун? Жок, жакшы эле. Жакшы, жакшы. Кандай келип алдыңыз? Уйкудан кыйналган жоксузбу дегендей? Негизи мен таңкы эфирге чыккым келбейт. Эмнегедир уйкуну жакшы көрөм да, мен 12-1ге чейин укташты жакшы көрөм. Бүгүн кичине көзлөрүм ишип, кичине уктап калдым. Жакшы. Сиздин таңыңыз кандай башталат 12-1де болуп атса? Если уктап турсам, бодрый болом. До конца жумуштан кечке чейин иштеп, Жакшы, жакшы. Ушул чач жасалгалоого хейр стилист болуп келүүгө эмне себеп болду? Кантип келип калдыңыз дегендей? Мен буну атай өзүм таанаган жокмун. Кичинемден деле мен чач жасоого болом деп ойлогон эмесмин. Негеде мен окууну Екатеринбург шаарына бүтүп келгем. 2-классынан 10-классыма чейин окугам. Анан Кыргызстанга келип, фармацевтке тапшырайын дегем. Анан тапшырайын десем, 11-классынан кийин алабыз, 1 жылдан кийин кел деп калды. Анан 1 жыл эмне кылам деп үйдөгүлөр менен советтешип отурсак, эжем айтып калды, ошого ушул чач жасалгылоо борборуна барып окуп көрбөйсүңбү, 1 жылыңды жоң кетирип атасың деп. Анан 6-микрорайондо бир окуу борбор бар экен. Ошол жака бардым. Анан барсам, ошол жака окуп көрөйүн дедим да, чач жасалгыла. Анан барып 1-2 ай окудум. Анан 2 ай окудум, 3 ай окудум. Анан 3 ай окугандан кийин өзүмө жагып баштады, колумда көнүп баштады. Анан кийин 5-айда Замира Молдошева деген эжекебиз көрүп калды. Анан Замира Молдошеванын учебный центрине бардым. Анан көрүп калып, менде таланттуу же бирдекени көрүп калган да Замира эжечи. Анан внезапно эле, случайно эле Замира эже мага сүйлөп калды. Жумуш кылып атсам, Эрлан, сен жакшы жасайт экенсиң, жакшына окуу, 1-2 айдан кийин салонго кел, анан салонума сүйлөшөбүз деп айтып калды Замира эже. Анан 6 айдан кийин Замира эженин окуу борборунан сразу салонго өттүм. Анан ошол жакта иштеп кеттим Замира эже менен. Замира эже менен канча убакыт иштештиңиз? Замира эже менен 9 ай иштедик, ровно 9 ай иштештик. 9 ай иштештиңиз. 9 айдан кийин Кандай сабактарды алдыңыз? Кандай үлгү болду сиз үчүн Замира Молдошева? Замира эже абдан сонун эже экен да. Биринчи учитель все равно. Биринчи учитель до конца калат го. Биринчи учитель бизге фундамент коюп барат, анан фундаменттен биздин дальнейший ростубуз неме болот да. Өсөт. Замира эжекебиз мага жакшы фундамент коюп берген экен. Анан благодаря Замира Молдошевой сизге чоң рахмат. Ушундай деңгээлге жеттим 2 жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде. Эрлан мырза, жаңылбасам жакында эле сулуулук салонуңузду ачтыңыз. Анан өзүңүз айтып калдыңыз 1,5 жылдын ичинде бул ийгиликке жетиштим депчи. Буга эмне себеп болду? Мындай эрте, мындайча айтканда 1,5 жыл деген эми аз эле убакыт да. Аз убакыт ичинде Кыргызстанда мындайча айтканда борборубуз Бишкектеги алдыңкы чач жасалгалоочу мырзалардан болуп калдыңыз да. 1,5 жылдын ичинде салон ачып алган Же бул багыңызбы, же көп аракет кылдыңызбы, же талантыңызбы дегендей эмне себептер болду? Жана биринчи жылдары мен 12 чейин уктап жүргөндү жакшы көрөт болчумун. Азыр как положено 9да турам, эртелеп турушка аракет кылам да, анан эрте туруп калып жөн убакытты өткөрүштү жаман көрөм да. Аракет кылып бош убактымды бир полезный, керектүү нерсеге иштетким келет. Анан мен декабрдын аягында аябай стресс болдум деп коеюнбу? Бул чын айтпайм. Келиңиз, эмне стресс болдуңуз? Жумуштан проблемалар болуп калды. Анан проблема болуп, ошо как раз Замира эжекенин салонунан кетейин деп атканда, салонунан кетип 2 ай үйдө жаттым. Сколго барып 2 айлык стресс болдум да. 2 ай үйдө жаттым, анан бирөөнүн колунда иштеген, все равно кандай айтсам, бирөөнүн колунда иштеген болбойт экен да. Анан өзүң ачсаң, все равно башка да өзүнүкү болгон. Анан кой 2 ай үйдө жаттым, эми что өзүм бирдеке ачышым керек деп анан ойлодум. Бир кабинет деле алсамбы депчи, арендага деп. Анан жакшы ойлонуп көрсөм, мен дагы досторум да бар да. Коллегаларым, алар да ошо жумуш кетип декабрдан кийин, жаңы жылдан кийин анан Эрлан салон ачпайсыңбы, сен менен чогуу иштешебиз, сен аракетчил баласың деп мени мактай башташты да. Анан ушундай бала окшойм деп туруп анан аракет кылып баштадым. Анан эле Кудайдын буйругу эле 2-3 айдын ичинде эле
бир помещение таптым. 100 квадрат ичинде чоң бир 7 комната экен. Анан ошону ойлонуп көрдүм, если ачсам тигинтип бунтип деп. 1-2 шаг вперед ойлонуштуп көрдүм да, если ачсам эмне болот деп. Анан минустарын эсептеп көрдүм, плюстарын эсептеп көрдүм. Анан карасам плюстары көп экен. Анан кой ачып салып берейинчи деп, анан ачканыма жарым жыл болду, уже 6 ай болуп кетти. Анан ошентип эле уже иштеп келатабыз. Кудайым буйруп жакшы жумуштар болуп атат акырын. Кандай болуп атат анан? Сиз ойлогондой болуп атабы ошол? Башында айтып атпайсыз плюс минус деп. Мен ойлогондой эле болуп атат. Баары мен ойлогондой болуп атат. Баары ойлогондой. Башка салондордон сиздин салонуңуздун өзгөчөлүгү эмнеде? Биздин бат жасайбыз. Биз одновременно можем макияж, чач жасоогону, маникюр, педикюр, ошонун баарын 1 саат, 2 сааттын ичинде бүтүрүп салабыз да. Жана качественно жасайбыз биз. Негизи өзүңүз чач жасалгалоочу мырза болуп саналып атпайсызбы? Анан чач дегенде эле биринчи эмнени көрөсүз? Чач дегендерди эмнелерди көрсөм. Мен мисалы үчүн алып баруучу дегенде, журналист дегенде суроону материалды элестетем да, кантип жазсам, кантип суроо берсем деген сыяктуучу. Сиз чач дегенде кандай нерсени элестетесиз дегендей? Мен чач дегенде эчтекени элестете албайм да. Мага клиент келгенде чачын көрүп, анан элестетип баштайм. Мага жөн эле чач десе эле башыма бирдекелер келип кетпейт да. Мен көрүшүм керек на ходу. Анан сразу мен прическалар жасаганда да клиенттер заранее консультацияга чакырат го элдер. Мен чакырбайм да, ошол күнү эле келиңиз, сразу жасайбыз деп. Ошол күнү эле келет, таңкы саат 6-да невесталар болгондо. Ошол жерде эле сразу жасап кетем да, эрте ойлонбойм мен. Жакшы. Анан бул кандай түрлөрү бар сиздердечи чач жасалгалоонун? Өзүңүз ойлоп таптыңызбы, жаңы бир түрлөрүн, же интернеттен, же мурдакы эски нерселерди эле кыласызбы деген суроо туулуп атат да. Жок, эски нерселерди кылбайбыз. Бир жыл сайын жаңы нерселерди кылышка аракет кылышыбыз керек да. Өзгөчө болуш керек да баары бир анан. Сондо бардык түрлөрү эле бар. Чач жасалгонун, бет жасагандын, кашты, кирпиктерди баары эле бар. Жакшы. Көбүнчө дагы кыргыз эстрадасындагы жылдыздар менен көбүрөөк да иштешип жатасыз. Буга эмне себеп болуп жатат? Өздөрү келип жатабы же сиз өзүңүз чакырып мындай арзаныраак кылып берейин, мени жарнамалап бер деген сунуштар да болуп жатабы дегенде? Биринчи чын эле айтам, биринчи жылы Замира Молдошованын салонунда иштегенде өзүм жазчумун. Ар бир ырчыга жазып чыктым. Мага келиңиз, жарнама кылып бериңиз, келиңиз, сону жасап берем, баракчамдагы работаларды көрүңүз деп. Анан акыркы бир жылда эч кимге жазбадым. Уже өзүмө уверенный болуп баштадым да. Менин работам жакшы, значит мага өздөрү келет деп. Анан акыркы бир жылдын ичинде ырчылар жалаң мага жазышат өздөрү. Келип мага жасап берчи, Эрлан, сага барам, жарнама да кылып берем, тигинтем, бунтем, жасап берчи мага деп. Анан алар мага келишет, жасап берет. Анан ошентип эле таанышып, алардын клиптерине барып берем. Ар бир клипте бир 4-5 жасалса болот да. Образдарды, көйнөктөрдү алмаштырат. Анан эртең менен кечке ошолорго бир убакыт бир күнүм кетирем да, жөн эле чтобы жакшы клип тартыш үчүн. Аларды ар бир образдарын кийгенде, ар бир көйнөктөрдү кийгенде башкача жасап турам. Ошентип дос болуп калабыз ачалар менен. Жакшы. Негизи буга чейин айтып өттүңүз, медицина жагына кызыкчумун, фармацевт болгум келчү депчи. Анан азыркы убакта өкүнбөйсүзбү ошол нерсеге? Жок, өкүнбөйм. Все, что не делается, все к лучшему дегендей. Жакшы. Күнүнө канча чач жасалгылоо жасайсыз? Эң көп дегенде, эң аз дегенде? Сезондо 10 чач, 10 адам жасайм. Ар бир чач 1 сааттан да. Анан еще таңкы эртең менен невесталар келсе, алар саат 4-те келишет, 5-те келишет. Новопавловка, Военно Антоновка, алыстардан келишет алар. Бизге келип макияж жасатып, прическа жасатып, кайра тияка кетип гулянкага должны успеть этиш керек да аларчы. Анан уже 4-тө турганда уже чарчап каласың да, эрте турган уйку жок болсо уже чарчап баштайсың. Анан кечки уже уктап баратып, эптеп жасап анан кетип. Приходится эптеп жасаганда. Колуң руки в кулак дегендей эле. Жакшы. Ошо жасаганда мындай физически чарчайсызбы же психологически чарчайсызбы дегендей? Биз психологбуз да, негизичи биздин жумушубуз, биздин кесибибиз психологдор болот. Неге дегенде эртең менен клиенттер, невесталар келип алар нерв болушат. Азыр жака барышым керек, бул жака барышым керек, сөйкөмдү алышым керек, көйнөгүмдү алышым керек, чачым кантип жасалат, макияж кантип жасалат деп. Анан биз аларды отуруп алып успокаивать должны да. Эже баары жакшы болот, сону жасап берем, сону болот, 2 сааттын ичинде даяр болот, анан үйүңүзгө кетесиз деп. Ар бир клиентке отдельный подход табабыз да.
аларды алаксытып атып анандай жаңылып кеткен учурлар болбойбу? Тура эмеспи? Коюп алып болуп калат иногда. болуп калат, э? Мындайча айтканда мындай окууну бүткөндөн кийин анан алгачкы жолу мындай чач жасалгаларыңыз эсиңиздеби? Кайсы кыздын, кимдин, кандай формадагы чач жасадыңыз эле? Профессионалдуу деңгээлде. Окууну бүткөндөн кийин Замира эжекебиздин соолуна жасаганмын. Бирок аны прическа деп деле эсептесем болбойт да. Аны эле страшно болуп калган да. Баары деле мен Инстаграмдан жазышат, сиз кантип жасап калдыңыз? Георгий Кот деген бар. Россия шаарынын эң, можно сказать, дүйнө жүзү боюнча эң жакшы жасайт да, ошо байкебизчи. Анан Ста Георгий Котсу депчи. Москва не сразу устроилась. Мен деле страшно жасап, вообще көргүм келбей, өзүм да жаман көрүп, өзүмдүчү неге бул кесипти тандадым экен деген убактылар болгон. Анан уже постепенно опыт приходит со временем. Кичине өзүң да үйрөнүп баштап, көп көрүп, практика керек да бизге чейин көбүнчө. Анан кийин уже үйрөнүп баштагам. Жакшы. Чач жасалгалоодо биринчи эмнеге маани бересиз? Чачтын узундугунабы, кыскасынабы, агына, сарысынабы дегендей. Сарысына болгондо же не кылсаң да суу чыгат да, карагына, анан густотасына, анан узундугуна да. Узун чачтарды 2 саат, 3 саат жасайсың, убактың көп кетет, жүдөйсүң да, анан бирок сонун эффект чыгат 3 саатка. 3 саатта, э? Азыркы убакта сиз канча түрүн билесиз прическанын? Азыркы убактын баардык түрлөрүн эле билем го. Ар бир жылы менде ар бир жасаганда ар кыл чыгат да. Мен өзүм фантазия менен иштеп кетем. Если фантазиям жакшы иштеп, уйкуга жакшы тоюп, анан жакшы чай ичип, сонун отурсам, сонун жасайм да. Таңкы саат 6-да кетип калып, кичине эле чай ичип койсом, кичине эле жасап. Өзүм фантазияма карап, ошо сходу эле жасап кетем да. Уйкуга деп калдыңыз, мындай алсыз сапатыңыз уйкучулук окшойт. Жок. Эрландын жасаган видеороликтерине көңүл бурсак, андан кийин биз өзгөчө бир жапжаңы эксперимент кылмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Санат телеканалына таңкы Кыргызстан. Бизде бүгүн өзгөчө эфир. Эфирибизде чач жасалгалоо жасап жатат Эрлан мырза, жана ошондой эле бүгүн бизге дагы бир сулуу айым конокко келди, Роза айым. Эрлан мырза, эмне болгон чач жасап атасыз, ошол жөнүндө айтсаңыз. Биз назик чачты жасайлы деп жатабыз. Бул чач менен тойго, туулган күнгө, кечки бир жака кафелерге барсаңыздар болот. Жакшы. Буга канча убакыт кетет? Муну каяктан үйрөндүңүз эле деген? Буга 40 мүнөттөн кетет. Буну өзүм эле интернеттен көрүп эле үйрөнүп калгам. Негизи көпчүлүк формаларды, прическаларды интернеттен үйрөнөт экенсиз да? Интернеттен, азыр формасын эле интернеттен көрөм, анан калганын өзүм фантазия менен жашайм. Жакшы. Бул жакта канча бир инструменттериңиз турат? Эң негизгиси болуп кайсы саналат бул жактан? Эң негизгиси учужок. Учужок болсо, Учужок жок болсо, прическада жок болот, жасалбайт. Бул жакта таякчылар турат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул эмне болгон таякчалар, кандай колдонулат дегендей. Алар прическанын формасын кармап турушат алар. Кармап турушат, э? Бул канча убакытка чейин турат бул прическа? Башыны жуупсамага чейин. Тура берет, э? Жакшы. Менин прическаларым устойчивый. Жакшы. Бул материалдарды каяктан алып колдоносуз, каяктан келет дегендей? Азыр айтып берем аларды. Баарын айтып бериңиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Санат телеканалына таңкы Кыргызстан. Бүгүн бизде өзгөчө эфир, өзгөчө эксперимент болуп атат. Тойго бара турган прическаны жасап атат. Азыр көрөбүз. Роза айым тойго кандай барат болду экен? Бүгүн Роза айымыбыз выпускной экен, баласын как раз ошол жака да барса болот ушундай чач менен. Жакшы. Азыр эфирден чыгып жөнөйт мектебине. Бул спрей воск от фирмы Кёна. Буларды только Россияда сатат. Анан мен буну через Казахстан заказ кылам. Эмнеге? Через Казахстан заказ кыласыз. Россиядан өзүңүз эле
окуп келиптир, сиз аякта жүрүп келиптирсиз, өзүңүз эле алып келбейсизби деген суроо болуп атат да. Булар көпкө жетпейт да. Бир айда бир 2 күнү иштетиш керек да. Мен бир айда 2 жолу барып келе албайм да Москвага. Өзүңүз барып алып келесизби Казакстанга? Жок, доставка. Доставка. Көптөгөн биздин эжекелерибизди, апаларыбызды мындай суроо туудуруп атат болуш керек. Чачтарды канча сомдон канча сомго чейин жасайт болду экен, канча сомго барып жасатсак, кандай түрлөрү бар дегендей. Канча сомдон канча сомго чейин. Топтолгон прическалар 1500дөн орто баасы. Анан жайып, локон кылып, укладка кылгандар 800дөн, 900дөн, 1000 сомдон ошондой. Чачтын узундугуна карайт, кыскалыгына карайт, калыңдыгына карайт. Мисалы үчүн белден келген чач болсо узун болуп саналат да, туурабы? Ооба. Аны жасоо бир аз кыйыныраак болот. Кыйыныраак, убакыт да көп кетет, анан материалдар да көбүрөөк кетип калат да. Жакшы. Бул үтүктү колдонуп атканда күйгүзүп алам деп коркпойсузбу? Бул утюжок неме профессиональный да, бул фирма Gamma. Алар чачты күйгүзбөйт. Керамикасы бар, защитасы бар анын. Жакшы. Алар менен постоянно колдонсо болот, коркпой эле. Көп кыздар чачым учу ачеке болуп кетти, гүлдөп кетти деп мага көп жазат да Инстаграмдан чанын. Алар баары утюжоктон болот да. Туура эмес колдонгондуктан да? Туура эмес колдонот и керамикалар жок алардыкы. Ошолорго кандай кеңеш айтасыз? Кандай туура чачка пайдалуу инструменттерди колдонуш керек дегендей, кандай лактарды, кандай краскаларды дегендей. Термозащита бар. Чачтарды ысыктан сактай турган спрейлер. Спрей колдонуш керек. Утюжокду азыраак иштетиш керек. Фен менен кургатат да биздин кыздар көбүнчө. Ошо фендин алдында спрей для защиты волос колдонуш керек да. Ошондо чачыңарды сактап каласыңар. Жакшы. Сиздер кечке чачыңарды утюжоктоп, фендеп, анан чачым гүлдөдү десеңер, конечно гүлдөйт. Меники гүлдөбөсө гүлдөйт. Жакшы. Ушу чач жасалгылап атканда ар кандай кызыктуу учурлар көп эле болсо керек. Ооба. Ошондон берди угуп, жалпы теле көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрбөйлүбү? Ар кандай кызыктуулар эмес, немелер. Клиенттердин сөздөрү бар да. Мен чачын кыртырган келет да. Мен чачымды кыртып бергиле, только учтарына тийишпегиле дейт да. Чачынын учтарына тийишпесе кантип кыркат? Я же не могу коренен кыргынды кыркып салат. Учу кыркылат, учу кыркылбай каяка кыркылат анан. А могу жери монтип калабы? Айтып атат да, гостиница деген суроолор да көп болот да. Мен 1 саат жасайм да, 10 мүнөттөн кийин уже могу жери монтип калабы, тиги жери монтип калабы деп кетчикке суроо берет. Женем келип унчукпай койм, эже я же эми баштадым го деп. Тажатмада клиенттер болсо керек, э? Ал көп ооба, жакшы эле. Көп жакшы эле. Жакшы. Кандай бир өзгөчө Алар клиенттер? андай клиенттер уже өзүмдүн постоянный клиенттерим да. Жакын досторубуз. Кандай бир өзгөчө клиенттерди кабыл алдыңыз эле? Кандайча өзгөчө? Мындай өзгөчө болгондо өзүңүз айткандай сөз жагынанбы же күлкү жагынанбы дегендей. Же чачы өзгөчөбү дегендей. Андай клиенттерим жакшы эле го, баары эле клиенттер эле. Пока андай. Ача сөз боюнча эле ошентишет. Могу жер монтип калабы, чачымы кармабагыла да кыркып бергиле деген учурлар да болуп калган. Кармабай эле кайчы менен кыркып салгыла дегендер. Муну канчага бөлүп атасыз ошондо? Буну башынан зависит этет. Башы чоң болсо 4кө бөлөбүз, башы кичинекей болсо 2ге эле бөлөбүз. Азыр бул жакта 3кө бөлөбүз. Демек, роза айынын башы орточо экен да? Ооба. Жакшы. Келечекте дагы кандай пландар болот атат, Эрлан? Ушул чач жасалгуу аркылуу. Келечекте пландар көп. Мисалы. Чач жасалгуу эмес да, башка сферадан. Аны пока айткым келген жок да. Деги шоу бизнестен көрбөйсүзбү? Ошол жактан да көрүп калсаңар мүмкүн. Бирок Кыргызстанда эмес, башка мамлекетте. Жакшы. Ийгилик каалайбыз дегендей. Рахмат. Роза айынын чачы башкача өңдө экен да?
Бул кандай өңдөр, эмне болгон чач дегендей. Чачы пепельный болчу. Чачыны мен боеп бергем өзүм. Серый цветтер деп келишет го көбүнчө. Серый цвет болду да чачы. Анан барган сайын чачтар жуулуп баштайт, анан сары болуп калат. Уже на днях боеш керек чачты. Чачты боегондо кандай зыяндар болот? Чачты боегондо уже клиенттин алдында выбор болот да. Либо сен качествоны сактайсың, либо сен боёп эле жүрөсүң да. Көбүнчө боегусу келишет, азарт болупчу. Бул азарт да, чачты боегон. Ар бир ай сайын боеп туруш керек, монтип краскалар кетип турат да. Мисалы үчүн бул Роза айымдын чачына канча краска кеткен? Пепельныйден ушуга кылыш үчүн. Көп эле кеткен. Биринчи күйдүрөбүз да чачты. Осветление кылабыз, мелировка кылып, бул жакка эжебиздикине шатуш кылганбыз. Шатуш менен биринчи күйдүрөбүз, ага да 4 саат кетет, анан красить этебиз. Общий где-то времени бир 6 сааттай кармайт да. Краска эң сложный, көп убакыт кармайт, көп бутка турасың да. Күйдүрүп туруп отургузуп коесуңар 4 саат, Ооба, отургузуп карап турабыз ар бир жарым саатта. Чачы күйүп түшүп калышы мүмкүн да, сыныпчы. Ошонусу бар. Атайын сактоочу каражаттар сарпталат да ал үчүн, туурабы? Ооба, бар. Масло бар разный. Негизи азыркы убакта Бишкекте көп көрүп калдым мындай кыздар, айымдар жана жашыл кылып алып атат го чачтарын. Мындай учтарын жашыл кылып алып, ушундай мода болуп атабы, же эмне болуп атат? Негизи мындай боегондо определенный мода жок да. Клиенттер өзү башына келгенин көтөрүп келишет да. Ар бир өзүнүн вкусу разный дейт го, ошондой элдер эле көрүп, кайсынысы жакса ошону көтөрүп келет, ушундай кылып бер депчи. Анан это неме известных людей зависит да, кандай цветке боечу. Допустим, Бузова чачына каре кыркып салды, и баары карени көтөрүп келди да. Бузова кареде жүрөт, я тоже хочу каре депчи. Ким Кардашьян сделала себе грудь, и все начали делать грудь. Ошондой сыяктуу эле да. Бул жакта шоу-бизнес өкүлдөрү өтө чоң роль ойнойт экен да. Ооба. Алар деле ошо бирөөдөн чачы узун, учу кызыл экенин көрүп калды, өзүнүн жакшы көргөн актрисаларыны, анан алда көтөрүп келгендер да, ушундай кылып бергиле деп. Жеке жашоого кайрылсак, Эрлан мырза. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы азыр? Ооба, бар. Ушу көптөгөн айымдарды тейлейт экенсиз, ошол жактан эле таанышып алсаңыз керек. Ооба, неме? Чогуу иштейбиз бир сферада. Бир сферада, Бирок ал башка салонда иштейт. Башка салон. Эмнеге өзүңүздүн салонуңузга алып келген жоксуз? Анда болбой калат го дейм. Уруша албай калам го деп коесуз. Жакшы, жакшы. Негизи вот жумуш менен жеке жашоону аралаштырбаш керек экен да. Негедир мен ошентип ойлойм. Кыйыныраак болуп калышы мүмкүн, Кичине кыйыныраак болуп калат экен. Азыр биз кандай процесске келдик ошондо? Алдыңкы жагыны сулулатыш керек эми, артыны бүтөйүн деп калдык. Тиги оң жана сол жагында самсылап тургандарда бир нерсе болот да, туурабы? Ооба. Мен да чыдамым жок болуп клиенттерден сурап коеюн. Жакшы, жакшы. Тиги ошон бойдон кала береби дейсиз? Көп сурап беришет, Эрлан байке, өзүңүз мени кыз кылбай койсуңарбы деп. Инстаграмдан көп жазышат да. Анан Инстаграмда бирок девушкам жок деп киргизип койдум. Интересті чакырып деп. Жеке жашоону эл билбеш керек деген турасыз да, Ооба. Көз тиет дегендей. Негизи жеке жашоомду өзүм публичный жашоомо чыгарбайм да. Саясатчы айымдардын жаштарын кылдыңызбы? Саясатчы эмне дегенде? Политикада жүргөн айымдардын. Ооба, жасагам. Кимдин чачын жасадыңыз? Салянова беле? Салянова. Ошол жекебиздин чачын жасагам. Мындай сизге келген коноктордон сизде сүр болобу? Бул эме клиент сүрдү экен, мындай иштейин, тигиндей иштейин деген сыяктуу. Ооба, болот. Кандай коноктордон? Дөрдөйдө иштегендерден. Эмнеге? Билбейм, неме өзүнүн монтип высокомерно кандай эле.
Өзүң көтөрүмдүү сезишет да. Өзүнүн көтөрүмдүү, колдо акча барлар өзүнүн көтөрүү сезилет го негизичи. Дордойдо акча көп да. Биринчи ошондой болчу, анан дордойский клиенттериме да өзгөчө подходдор болот экен да. Аларга да өзгөчө подход кылыш керек. Алар мен ошентип ойлочумун. Анан көрсө алар таңкы 6-да кетип, анан мага чарчап келишет да. Жумуштан кийинчи кечке иштеп, анан неге алар андай сезилетсе, алар просто чарчайт экен да. А мага ошондой сезиле берип турган. Бир күнү чыдабай кетип, "Эмне андай кылып атасыз?" деп сурасам, "Ини мен чарчап келдим" деп ошентип. Жакшы. Мындай күнүнө сезон убагында 10 клиент кабыл алам деп калдыңыз да. Анан өтө кыйын эмеспи? Кыйын. Неге дегенде сезон бир күн эле болбойт да бизде. 2-3 ай болуп калат, той сезондорчу. Күндүгө саат 4-тө турушуң керек болот да. 5-ке жазылса 4-тө турасың да, кийинип, чай пай ичип, жака баргычы уже 5 болуп калат. Анан 5тен уже саат 8ге чейин, кечки саат 8ге чейин тамак да жебейсиң, обедке да бошобойсуң, ушинтип кечке иштеп жүрөсүң сезон убагында. Ошол убактарда өкүнүп кеткен учурлар болбойбу? Таштап салып кетип калгы дегендей. Жок, эмне дегенде мага 1-2 ай мурун жазышат. Азыр уже тойго июнь, июль, августтарга, сентябрга азыр жазылып башташты да. Алар өзүнүн алар деле өздөрүнүн убактын мага бөлүп жазылайын деп неме кылышат да. Мага рассчитывать этишет да, ошол күнү Эрланга барам деп. Анан если мен да ал күнү кабыл албай калсам, совсем эле Туура эмес болуп калат. туура эмес болуп калат да. Алар да өзүнүн убактысын кетирет, мен да өзүмдүн убактымды кетирип. Ошон үчүн чыдап аягына чейин иштейбиз. Жакшы. Таштап кетип калсам, это не по-человечески да, адамгерчиликтүү эмес. Ооба, туура. Ырчылардан да Керексиз ырчылар. Жамды койбойт агы. хайп кылып коеюн дедим эле. Көп ырчыларды айтып коеюн эле. Көп ырчыларда адамгерчилик деген жок да. Мен уже көнүп калдым да ырчылар менен иштеше берип. Анан билип калдыңыз, кандай сапаттагы, кандай адам. Эми адамгерчилиги жок инсандар болуп калат деп атпайсызбы? Алар экинчи жолу келгенде кабыл аласызбы же кетиресизби? Жок, если мен бир жолу көңүлүм калса уже связьди полностью үзөм да. Кайра экинчи жолу келсе, монтип сонун сүйлөшүп кете албайм да. Демек, көңүлдү калып турганда ырчылар болгон экен да. Бирөөкөсү болгон. Аты ким дебейсиңер? Атын сурабай эле коелу. Жок, айтпаймын да. Жакшы. Эми мисалы үчүн ошо тойлорго барардачы, Эрлан мырза, чачты жасалга албай эле мындай акырын байлап алып эле барсам эмне болот? Аны клиенттерден сураш керек. Чачты макияж без прически и прическа без макияжа экөө вообще болбойт да. Если бетини жасатса, чачты да обязательно жасатыш керек да. Анан чачын байлап туруп эле бетин жасатып койсо, өздөрүнүн сулуу көрүнбөйт да. Экөө как одно целое да, инь и янь болчу. Без друг друга не могут. Түшүнүктүү. Ошон үчүн дайыма чач анан прическа жасашат. Ой, чач анан бет жасашат, макияж кылышып. Сиз өзүңүз да кыласызбы макияж? Жок, мен макияж кылбайм, мен чач эле жасайм. Салонда Рошан Makeup Prof деген жасайт. Реклама кылып кеткен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы убакта Роза айымдын чачын өтө жогорку деңгээлде жасап аткан учуру Эрлан мырза. Убакытты күтүп атабыз азыр, кандай чач чыгат, кандай жыйынтык болот дегендей. Буюрса жакшы эле чыгат го дейм. Негизи шашып жашап атат, анан кандай болуп калат, коркпой элесизби? Жок. Өзүңө ишенсең коркпойсуң. Мен будан ырчылар менен клипте иштешкенде 5 мүнөттүн ичинде аларга образды өзгөртүш керек да. Неге дегенде алардын студиясы, камера, ошолор баары саналуу убакытта уже кетиш керек да.
эрте төлөп коюшат, ошолордун акчасын убакыт өтүп кетсе дагы көп төлөшөт. Ошон үчүн өзүмө да жакшы да бат бүтүрүп кеткенинче. Ооба. Үйгө барып уктайм деп койбойм. Жакшы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, азыркы убакта Эрлан Мамажанов Роза айымдын чачын жасап аткан учуру. Жакшы эле маалыматтарды бердик деген үмүттөбүз. Алдыдагы клипке көңүл бурсак, андан кийин маегибизди улантмакчыбыз.